Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын Калкын жана Турак жай фондун жалпы республикалык каттоого катышты. Замирбек Базарбеков суроолорго сурамжылоонун формасы боюнча жооп берди. Каттоочу атайын мобилдик тиркеменин жардамы менен Жогорку соттун төрагасы жана анын үй-бүлөсү тууралуу бардык маалыматтарды жеринде жазып алды. Жалпы республикалык каттоого ошондой эле Жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Айбек Давлетов жана Нургүл Бакировалар катышты. Эске салсак, Кыргызстанда Калкты жана Турак жай фондун каттоо 25 мартта башталып, 2022 жылдын 3 апрелине чейин уланат. Республиканын алыскы аймактарын каттоо 2022 жылдын 23 апрелинен 2 майга чейин жүргүзүлөт. Жалпы республикалык өнөктүк каттоочулар тарабынан жеке уюлдук телефон же планшет аркылуу мобилдик тиркемени колдонуу менен биринчи жолу электрондук форматта өткөрүлөт.